6 август түндө Ысык көлдүн Тоң районунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталганын сейсмология институтуна таянуу менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык жер түнкү саат 3:36 силкинген. Жер титирөөгө Тоңдун Ак Сай, Кызыл Тоо, Тогуз Булак айылдарында сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин такталган маалыматы боюнча силкинүүдөн эч ким жабыркаган эмес. Ысык көлдө эс алып жүргөн Казакстандын жараны жүрөгү кармап каза болду. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 39 жаштагы казакстандык кишини сөөгү 5 августта Бостери айылындагы коттеджден табылганын тастыктады. Каза болгон жаран келинчеги жана 4 баласы менен Ысык көлгө келип эс алып жүргөн. Анын сөөгүн мекенине алып кетишти. Таластын Манас районундагы Казакстан менен чектешкен Алмалуу жайлоосунун тоо этегинде кайрадан өрт тутанганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, бир топ убакыттан бери өрттөнүп жаткан жерде өрт өчүрүүчүлөр иштеп, толугу менен 3 августта өчүрүлгөн. Бирок 5 августта саат кечки 5-те кайрадан тутанып кеткен. Ушу тапта жалынды өчүрүүгө жергиликтүү 200 тургунду кошкондо 350гө чукул киши тартылган. Өрттү өчүрүүгө атайын кызматтар да тартылды. Аксы районуна караштуу Авлетим айыл аймагына Нарын коругунан 9 баш марал алынып келип, коргоого алынууда. Бул тууралуу Авлетим айыл өкмөтүнүн башчысы Нурмырза Абдыраманов билдирди. Авлетим жайлоосуна Нарындагы коруктан маралдар алынып келинип, кое берилди. Маралдар учурда Токой чарба кызматкерлери тарабынан коргоого алынууда, деди ал. Эл аралык авиациялык комитети Ысык көлдүн түндүк Эңилчек аймагында кырсыкка учураган Ми-8 МТВ үлгүсүндөгү аскердик тик учактын кыйроо себептерин изилдөөгө киришти. Бул үчүн Орусиядан атайын адистер чакырылган. Айрым эксперттер аскердик тик учакты чет элдик альпинисттерди ташууга жол бергени үчүн башкы штабтын жетекчилигин жоопко тартууну талап кылышты. Аскер прокуратурасы авиациялык экспертизанын негизинде тиешелүү тараптар жоопко тартыла тургандыгын билдирди. 9 июлда куралдуу күчтөрдүн башкы штабына караштуу аскердик тик учак альпинисттерди куткарыш үчүн эмес, аларды бир жерден экинчи жакка жеткирип тамак аш жана дары-дармегин ташуу үчүн барып кырсыктаганы белгилүү болгон.